Мектеп оттуктун дүйшөнү аталган Мухамбет Мамбетовдун ысымын алып жүрөт. Бул киши учурунда Оттук мектебинде, Балыкчы шаарындагы Толстой атындагы мектепте көп жылдар бою мектеп директору болуп иштеген. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Мухамбет Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин жаңы имараты араб өнүктүрүү фондусу $1,107,055 финансылык колдоосу менен Багрустрой курулуш компаниясы тарабынан курулду. Эки миң жыйырма экинчи жылдын 5-октябрында мектептин жаңы имараты ишке берилди. Мектепте 16 окуу кабинети, жыйындар залы, ашкана жана спорт зал бар. Физика, химия, биология предметтери үчүн атайын лабораториялык кабинеттер каралган. Заманбап мектепте окуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мектепте жалпысынан 1-11 класска чейин 385 окуучу билим алууда. Андан тышкары даярдоо классында 480 сааттык наристе программасы менен 45 бала билим алып жатышат. Жалпы 430 окуучу окуйт. Ошондой эле мектепте 32 мугалим бар. Бардык мугалимдер жогорку билимдүү. Мектепти жасалгылоо демөөрчүлөрдүн эсебинен жүргүзүлдү. Окуу кабинеттери ардагер ага-эжелердин жардамы менен ар бири 30-35 миң сомдон 16 окуу кабинети жасалгаланды. 1975 жылкы балдардан тартып 1997 жылкы балдарга чейинки мектеп бүтүрүүчүлөрү 577 миң сом чогултуп, коридор жана фойени жасалгалап беришти. Андан тышкары 89 миң сомго жаңы музыкалык аппаратура сатып беришти. Жалпысынан мектептин жасалгасы 1,2 миллион сомго турду. Дүйнөдө технология эбегейсиз өнүгүп жаткан мезгилде мектеп коллективи замандан артта калбай, окутуунун санариптик ыкмаларын терең өздөштүрүүнүн үстүндө иштөөдө. Санариптик сабаттуулукту калыптандырууда мугалимдин ролу чоң, анткени ал мамлекеттик окуу стандарттарын ишке ашырган негизги кыймылдаткыч күч болуп саналат жана окуучулардын негизги жана предметтик компетенттүүлүгүн калыптандырууга жардам берет. Медиа маалыматтык сабаттуулук бир гана маалыматтык жана коммуникациялык технологияларды билүүдөн тышкары, сынчыл ой жүгүртүү, ой калчоо, билим берүү системасынын бардык деңгээлинде окуучуларды биргелишкен ишке үйрөтүү, чечим менен кабыл алуу, коюлган маселени чечүүдө стандарттык эмес чыгармачыл мамиле кыла билүү, активдүү жарандык позицияга үйрөтүү сыяктуу билимдерди да камтыйт. Окуучулар үчүн бүгүнкүдөй тез өзгөртүп туруучу шартта издөө, иргөө, анализдөө, талкуулоо, сындоо жана алынган маалыматтын негизинде жеке продуктусун жарата билүү абдан маанилүү. Билим берүүдө санариптик принциптерди пайдаланууда окуу процесстеринин бардык катышуучулары тарабынан санариптик билимдердин өздөштүрүлүшү,
Анын ичинде медиа маалыматтык сабаттуулукка ээ болуу өзгөчө мааниге ээ болуп келет. Азыркы учурда эл аралык PISA 2025 сынагына даярдоо республика боюнча кызуу жүрүп жаткан учурда мектеп окуучуларынын функционалдык сабаттуулугун, башкача айтканда, алган билимдерин турмушта колдоно билүү жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу жана өнүктүрүүнүн үстүндө предметтик мугалимдер тынымсыз иш алып барууда. Мектеп коллективи аламдашуу мезгилинде окуучунун мугалимге, мугалимдин окуучуга, ата-эненин мектепте болгон мамилелерин жакшыртуунун үстүндө иш алып барышууда. Бул максатта мектепте ата-энелер мектеби уюштурулуп, атайын программанын алкагында сабактар өтүлүүдө. Ата-энелер тарабынан жылуу сөздөр айтылып, ар бир сабак алар үчүн балага болгон жаңы мамилеге, жаңыча көз караштарга өбөлгө болуп жаткандыгын билдиришүүдө. Эки миң 18-2019 окуу жылы Ысык Көл облусунда билим берүүнү жакшыртуу долбоорго катышкан 14 мектептин ичинен ЖРТ боюнча 1-орунду ээлеп, интерактивдүү доска жана проекттор менен сыйланды. 2021-2022 окуу жылы Манастаану интеллектуалдык сынагында Тоң району боюнча 1-орунду. Ал эми 2022-2023 окуу жылында Манастаану интеллектуалдык сынагы өткөрүлүп, анда Тоң району боюнча биздин мектеп 2-орунду багындырып, областта 3-орунду багындырып келдик. Мектеп окуучулары арасында өткөрүлгөн Кыргызстандын мыкты окуучусу 2023 сынагында 9-класстын окуучусу Рыстөрөева Аделя 1-орунду, Кыргызстандын мыкты окуучусу аттуу сынагында 11-класстын окуучусу Турдубекова Айбери 2024 жылы 2-орунду алып келди. Райондук көркөм окуу сынагында 4-Б класстын окуучусу Бекболсунов Нурислам 1-орунду, ал эми 10-класстын окуучусу Орозбаев Дастан 2-орунду алып, ардак грамоталар менен сыйланышты. 2021-2022 окуу жылынан бери волейбол боюнча мектептин балдар командасы 7 жылдан бери мектептик лигада райондо 1-орун, областта да 1-орунда келе жатышат. Быйылкы окуу жылында да волейбол боюнча областтын чемпиону болушту. 2023 жылы шахмат боюнча мектеп командасы 2-орунду алып келди. Жетекчиси Акатов уулу. Ошондой эле теннис боюнча математика мугалими Шыгаева Рахат 2-орунду алды. Ал ел сайын өтүлүүчү райондук олимпиадада орус тили, география, математика, биология, информатика сабактарынан окуучуларыбыз алдыңкы орундарды алып келишет. Быйылкы 2024 окуу жылында 8-класстын окуучусу Зарылбекова Алтынай облустук олимпиадада 4-орунду алып, грамота менен сыйланып келди. Олимпиада 2022-2023 окуу жылында райондун мектептери арасында 3-орунга чыкты. Райондук Салбоорун шайыр тапкычтар клубунда мектептин Ашырбай командасы 2024 жылы 1-орунду ээлеп, райондун акиминин өтмө эстафетасын утуп алышты. Учурда облустук сынакка даярдануу иштери жүрүүдө.